Тилек Матраимов Оштогу кызматынан алынды. Ош газ ишканасынын башчысынын орун басары болуп иштеп келген Тилек Матраимов кызматтан кетти. Ал эмгек өргүүгө чыккан боюнча ишке кайткан эмес. Бул кызматка 2022 жылдын март айында дайындалган. Тилек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы. Ал аталган кызматка келгенге чейин 2012 жылдан тарта Кара Суу районунун акими болуп иштеген. 2020 жылдын 6 октябрында Жалал Абад облусунун Сузак району аркылуу өлкөдөн Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракет кылган. Тилек Матраимов Өзбекстандын Андижан облусундагы Курган-Тепа районунан чек арачылар тарабынан колго түшүп Кыргызстандын УКМКсына өткөрүлүп берилген. Ал убактылуу кармоочу тергөө абагына киргизилген. Кийинчерээк анын ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Ош шаардык сотунун 22 октябрындагы чечими менен айыптуу деп табылып, 220 000 сом айып салынган. Матраимов Кара Суу районунун акими кызматынан 2020 жылдын 16 октябрында алынган.